Кандай максат менен келдиңиз бул бизнеске? Эмне түрткү болду сетевик болуу чечимин кабыл алганга? Ушул суроолорго жооп бериңизчи. Албетте ар бирибизди жетелеген бул биздин кыялдарыбыз. Ал эми тармактык маркетинг түшүнгөн адамга чексиз мүмкүнчүлүктөрдү берип атат. Минус абалдан жомоктоого да жетишкендиктерди жасаса болот. Бирок оңой олтоң иш эмес. Иштеш керек. Эки нерсеге көңүл буруңуз. Биринчиси, ар бир компаниянын өзүнүн системасы бар. Окуу жана окуу. Мен билем деген нерсенин баардыгын алып салабыз дагы, незнайка болобуз. Билимдерди алып, аны дароо практика жүзүндө колдонобуз. Ал эми экинчи нерсе бул MLM бизнестин ичинде өзүнүн жазылбаган мыйзамдары жана эрежелери бар. Муну этикалык кодекс деп коет. Ар бир эле кесипте бар бул нерсе. Мугалимдердин көзүнчө, медиктердин өзүнүн этикасы бар дегенде, атүгүл жана кинолордо көрүп аткан деңиз каракчыларынын дагы мыйзамдары бар. Кодекс чести деп коюшат го. Муну сактабай жана эрежесиз эр уруш кыла турган болсок, нааразычылыктар көбөйөт. Анан эптеп сиз чокуга чыктыңыз, бирок кандайдыр бир убакыттан кийинчи жанагы жаман терс энергетика ойнойт, өзүнүн ишин жасайт дагы, артка карай тоголонуп кетесиз. Ошондон Кудай сактасын да. Ошол себептен сетевиктин өзүнүн кодекстери бар экен. Алар 8 принциптен турат да. Биринчиси, ушуларды сактайт экенбиз. Биринчиси бул тазалык, тунуктук, ачыктык. Ар бир өзүңүз алака жасаган адамдар менен, булар кимдер? Сиз тейлеген кардарларыңыздан баштап, структурадагы адамдарыңыз, насаатчыңыз жана кесиптештериңиз да, параллель группадагылар да. Алардын баары менен дайыма ачык мамиледе болуңуз. Эгерде бир кырдаал жарала турган болсо, чоң адамдарча отуруп алып, акылдашып, анан маселе чечиңиз, ызы-чуу кылбайчы. Дезинформация таркатпаңыз. Бул деген аларды адаштыруучу маалыматтарды жайылтпайт экенбиз да. Мисалга, продукцияга келгенде көбүнчө болуп калат да, эптеп сатуу максатында кээ бир биздин кесиптештер ашыра, көбүртө, жабырта жанагы продукцияны мактап салып туруп анан сатып салышат да. Мына ушул дагы туура эмес нерсе экен да. Экинчи нерсе бул сый мамиледе болуу. Ушул эле группадагы адамдар менен дайыма сый мамиледе болот экенбиз. Алардын кызыкчылыктарын өзүңүздү биринчи орунга кое бербеңиз да. Айрыкча кардарларыңызга келгендечи, дайыма кардар сиз үчүн чоң орунда туруш керек да. Не навреди деген бар. Ал зыян тартпаш керек. Ага дагы жакшы, жана өгүз өлбөсүн, араба сынбасын дейбиз го. Ага дагы жакшы, сизге дагы жакшы болуш керек да. Сиз узак сапаттуу мамиле түзгөнгө дайыма кызыктар болуңуз. Ошондой эле параллель структурадагы кесиптештер менен дагы дайыма сый мамиледе болот экенбиз. Конфликт жасабаганга аракет кылабыз. Үчүнчү себеби бул сиздин энергияңызды алат. Үчүнчүсү болсо, дайыма өзүңүздүн үстүңүздөн иштөө, инсандык өсүү деп коет да. Билимиңизге дайыма акча бөлүп, ар тараптан өнүгүп, өркүндөп турат экенсиз да. Төртүнчү нерсе, жоопкерчилик. Ар бир жасаган иш аракетиңиз, сүйлөгөн сөзүңүз үчүн жоопкерчиликти толук мойнуңузга алыңыз да. Ошон үчүн ойлонуп сүйлөйт экенбиз, ойлонуп аракеттерди жасайт экенбиз. Ушундай эле баш жетпей аткан болсо, анда үстүңүздө насаатчылар бар. Ал дагы жаш боло турган болсо, анын үстүндө бар да. Демек, структуранын ичинде чечет экенбиз мындай нерселерди. Канчанчы болду? Бешинчи нерсе бул команда түзүүдө келгенде, дайыма сиз командаңыздын ичинде ынтымак, позитив атмосфераны түзүүгө милдеттүүсүз. Ушунун үстүнөн дагы жакшылап баш катырышка туура келет да. Эч качан мисалы үчүн бир лидериңиз келди, бир кырдаал жаралып калды, анын командасынын алдында сын пикир айтпайт экенбиз да. Жеке отуруп алып туруп, анан чечет экенбиз да. Сиз милдеттүүсүз толугу менен жанагы дилгир болуп аткан артыңыздагы өнөктөштөрдү тоону багындырууга сүрөп, аларды ийгиликке жеткиргенге да. Ошондо гана сиз чокууга чыгасыз да.
Алтынчы нерсе бул насаатчылыкка келгенде. Мен көп эле көрүп жүрүм да, башка компаниялардыкында элечи насаатчыларын алмаштыргандычы. Жакпай калды, мамилебиз келишпей калды, түшүнбөстүктөр болуп атат деп эле анан башка бирөөнүн артына өтүп кетишет да. Эң туура эмес жорук булчу. Насаатчы ата эне эле да. Ал эми биз ата энебизди алмаштыра албайбыз да. Кандай болсо ошондой кабыл алып, ошондой ойдон жакшы көрүп сыйлайбыз да. Оруста да ушундай сөз бар. Хороший ученик научится даже у плохого учителя дегенчи. Сизге насаатчыңыз керек учурда үлгү болуп берет, керек учурда сабак болуп берет да. Ошол себептен ушул нерсени унутпайт экенбиз дагы. Бумеранг деген нерсе бар. Эгерде сиз деле төрт тарабыңыз төп келишкен эмессиз да, артыңыздан бирөөгө бир жериңиз жакпай калышы мүмкүн да. Мына ушул нерсе кайталанбаш үчүн. Жетинчи нерсе содага келгенде да. Эми негизги принциби тармактык маркетингдин бул баарыбыз эле билген сода сатык да. Продукциянын баасын түшүрүп жиберишет да, товардын баасын да. Шыбырап туруп кел мага. Анан мен арзандатуу берем депчи. Бул дегенчи, бул деген өтө төмөндүк да. Башкаларды ойлобогондук, өзүңүздүн гана кызыкчылыгыңызды ойлоп атасыз да. Жана ушул эле кезде ушул жерге кошуп коеюн, жана бирөөлөрдүн адамдарын өзүнө чакыруу. Иштеп аткан адамдарды чакыруу. Эгерде өчүп кетип болду, системадан чыгып кеткен болсо, аны кайра чакырсаңыз болот. Жок, жанагыны бузуп, менде жакшы, мен күчтүүрөкмүн, менде мындай нерсе артыкчылыктарым бар деп отуруп, наркына алдап соолап бияка чакыруу да. Бул жеткен кылмышкерликтин жеткен чеги да. Эгерде тастыкталуу эле кала турган болсо, бул далилдер боло турган болсочу, ошол компаниянын ар бир компаниянын ичинде болуш керек деп ойлойм да. Буга чара колдонулуш керек да. Жана акыркы принцип бул башка компанияларга келгенде аларга эч качан сын пикир айтпай, жана жаман аялдарга окшопчу артынан сүйлөпчү, болгону салыштырып бериңиз. Артыкчылыктарды көрсөтүп бериңиз, минус плюстарды да. Мына ошол эле экен. Эч качан жанагы жол бербейбиз да ушул нерселергечи. Биз эгерде өзүбүздү сыйласак, мына ушундай жаман нерселерди биз жөнүндөгү нарактагы угуп аткан адамда ар кандай таасирлер калып калышы мүмкүн да. Көрдүңүздөрбү? Жөнөкөй эле принциптер мындай караганда, бирок терең философия жатат да. Эгерде ушул эрежелерди эле баардыгын так аткара турган болсоңузчу, бул сизди жөн эле ийгиликке жеткирбестенчи, моралдык соолугуңузду дагы түптөп берет да. Биз коомчулуктун алдында мындай бир жакшы репутацияга ээ болобуз да. Келиңиздер, ушул сетевик кесибин аркалагандардын баары жапа тырмак мына ушунун үстүнөн иштейли. Сетевик дегенде адамдар мындай суктануу менен, булар чындап ар тараптан өнүккөн адамдар, булар ушундай бир бизге окшогонго аракет кылышсын да. Ар бириңиздерге ийгилик каалайм.